Урматтуу Алымкадыр Сабирдинович, сиз азыр баяндамаңыз, видеоролик бүт баары дал келеби? Азыркы кезде бүт баары дал келет дагы. Кыргызстан боюнча дары дармектердики былтыркыга караганда биз дагы карап чыкты бүт баардыгы. Губернаторлорго, акимдерге дагы президент Садыр Кожоевичтин тапшырмасы менен 90-95% заявка берилгендердин баардыгы азыркы кезде больницаларда 290 оозуларда бар. Түшүнүктүү. Азыркы учурда бизде Кыргызстанда канча аптека бар? Жалпы. Кыргызстанда 85 биздин эл аман аптекасы бар. 3,5 миң менчик аптекалар бар. Эми 3,5 миң менчик аптеканы келечекте эми булар жарымы жабылып кетет болуш керек. Туурабы? Аларды ээлерине сураш керек. Жок, эми сиздин реформаңыз менен бар эл аман болуп кетет да, туурабы? Жок, мен айтым боюнча эч качан жеке менчик аптекалар жабылбайт. Мамлекеттик аптекалар болот. Экөө тең бермейт. Азыркы кезде эң жакшы жери эл аман аптекасында дары дармектердин баасы кандай болсо, кээ бир аптекалар жеке менчик аптекалар ошондойго жүрүштү өзлөрүнүн бааларын. Жок, эл аманда кээ бир дарылар жеке менчик аптекалардан кымбат болуп атат. Мен өзүм көрүп чыктым. Анан мага врач назначение кылган 2 дарыны мен Кыргызстандан тапкан жокмун. Мен Казакстандан алдырдым. Бизде бир топ фарм компаниялар башка мамлекетке, Азияга кетип калып атат. Ачык мойнубузга алышыбыз керек да, келечеги кандай болот, аны мен билбейм. Тарых көрсөтөт. Анан эми эл аман аптекасыны жалаң больницага ачып атасыздар да, туурабы? Азыркы кезде биздин эл өкүл депутаттары көп жардам берип атат дагы. Биз больницалардын ичинде, шаардын ичинде ачып атабыз. Эмне үчүн дегенде, аптеканы ачыш үчүн бюджеттен акча бөлүнгөн эмес. Эл аманга бир тыйын да бюджеттен алган жокпуз. Спонсорлордун, патриоттордун жардамы менен азыр ачып атабыз. Мынакей Жалал Абадта Жеңиш Токторбаев 2 чоң эл аман аптекасын ачып берди. Ошол эле кезде Ош шаарында мынакей Алишер Кузуев, Базаркургондо Айбек Алтынбеков, ушундай биздин эл өкүлдөр, бизнесмендер, депутаттар көбү биздин муктаждыкты билип туруп, круглый сутка иштей турган. А биз болсо ачыш үчүн бизде саламаттык сактоосунда акча жок болгондуктан биз ССМдерде больницалардын ичинде ачып атабыз. Хорошо, макул. Первичный медицина деген эмне? Первичный медицинаны эми мен өзүм лектормун. Окусам бир 30 мүнөткө, 40 мүнөткө чейин окуйм да. Первичный медицина деген бул деген биринчи адамдар келгенде ошол жерге кайрылышат. Бул деген ФАП, ГСВ, СЦМ. Экинчи уровени бар, анда айтсаңыз айтып берем. Үчүнчү, третичный уровень бар, анда айтып берем. Жок, биринчи ФАПтарга кайрылат дейли, же больницаларга, ооруканаларга кайрылат, 1% эле население барганда кандай болуп калат ошондо, айтыңчы? Бир врачка канча киши нагрузка болуп калат? Азыркы кезде биз норматив боюнча өзүбүз карап чыгып атабыз. Муну эч качан каралган эмес 30 жылдан бери. Мурдакы Советтер Союз убагындагы норматив менен эле иштеп келатканбыз. Азыркы кезде биз мынакей реформа кылып, жакын арада сиздерге дагы закондарды алып келебиз. Ошондо норматив боюнча Советтер Союз убагындагыларды биз карап чыксак, бир адамга 15 киши, специалист башка болот да, кардиолог өзүнчө көрөт. Мынакей жаңылыктар стоматолог атат, аныкы дагы бир күндө 15 кишини караш керек. Ошондой эле балдарды дагы 15-20. Бирок бизде дефицит болгондуктан 2 эсе, 3 эсе көп келип атышат. Анда биз азыр нормативди киргизип атабыз. Ошол врачтарга келгенде врачтар жетишпейт, анализге жиберет, жана башкаларга жиберет да, туурабы? Рентгенге бар дейт. Анан көбү биздин жарандар жеңил ооруса аптекаларга барат. Фармацевттер ошол жерде жөтөлсөң, грипп болуп калсаң, ангина, жеңил оорулар боюнча. Анан кайрылат, ошол жерде фармацевттер айтат, могу дарыны ичсеңиз, могу айыгат деп, туурабы? Эми биз
аптечный пункттарды, чипы, аптекаларды колдошубуз керек да. Эми эл аман аптекасына бир 70-80 километрден келбейт да. Региондордо турабы? Кандай дейсиз? Оюңузду айтыңчы конкреттүү түрдө. Азыркы кезде цифровизацияга киргизип, биз 1-июлда полностью Кыргызстанга кирип аткан дары-дармектердин баардыгын прослеживаемызга киргизип атабыз. Кайсы дары кирип, кайсы эметилет, кайсы жерде болот, кайсы адамга берилди, кандай болуп назначить этилди. 1-июлга ошо цифровизацияга биз киргизип атабыз. Ошондо биз дагы билип, сиз айткандай, биз билип калабыз, кайсы дары кайсы жерде дефицит болуп атат, кандай назначить болуп атат. Бирок биз эл аманга киришкенде ал жерде фармацевттерди алып туруп, алар адамдарга түшүндүрүп берет. Кайсы дарыны кандай кылып ичсе, баягы пайдалуу депчи. Жеке менчиктерде биз контролдорду болбойбуз. Жеке менчикти контроль кылыштын кереги жок да, кантип контроль кыласыздар сиздер? Эми контрабанда келбейт да, бизде азыр контрабанда менен айоосуз күрөш жүргүзүп атат. Сиз ошол мааниде айтып атасыздар. Жок, сиз айткандай эле жеке менчикте фармацевт деген макул эң четке элеман жок жердечи, фармацевт айтат, башым ооруп келди десечи, өтпөй аткан кымбат дарысын берет. Эмчүндө мынакей азыркы дагы уважаемый Жамалин айткандайчы, Араванда башка врачтар 400, 500, 800 сомдук дарыны назначить этип эффект жок болуп атканда, берки 30-40 сомдук дарыны назначить этип эффект жакшы болуп атат. Ошон үчүн булардын бүт бардыгы баягы бизнеске айланып кеткенде, ошону биз токтотуп атабыз. Кээ бир учурда ошондой көрүнүштөр бар, аны моюнга алыш керек. Бул сиздерде деле болуп атат, жеке менчикте деле болуп атат. Биз көрүп атпайбызбы аралашып жүрүп. Анан эми 1 миллиард бул негизи аз. Сиз жана баяндамаңызда айтып кеттик, чет өлкөдө бүт фарм компаниялар менен келишим түзүп келдик деп. Эми чет өлкөдө фарм компаниялар биз 1% болсок керек. 1% түзсөк керек, турабы? Эми акча каяктан табасыздар? Мынакей быйыл бизде Кыргыз фармацияда 1 миллиард сом бар. Азыркы кезде биз 1 миллиард сомго муктаждык болгондордун 90-95% алып келип атабыз. Бир жылга дары-дармектерди жана мен көрсөткөндө 3 миллиард бөлүнгөн. Бул муктаждыкты жаба албайт. Мынакей күзүндө бюджетти караганда келгенде мен айтам канча дагы каражат болсо. Биз дайыма мынакей жанакы айтып кеткендей эле СМА дегенди ошол 31 эле адамга жеткириш үчүн дагы үстүнө 274 миллион бергиле дегенбиз жогорку кеңеште, бирок берилген жок. Ошондо мына жерде айта берсек, абдан көп. Мына противодиабетический препараты, средства их введенияга дагы кошумча 267 миллион сурап атабыз муктаждыктарды. Бул жерде муктаждыктардын ар бирине мына туберкулин шприцке дагы 2,5 миллиард сурап атабыз. Бирок өкмөттө акча жок болгондуктан бизге берилген акча менен гана биз азыркы кезде чыгып атабыз. Бизде ата мекендик өндүрүүчүлөрдө азыркы убакта саламаттык сактоо тармагына кандай дары-дармектерин чыгарат? Барбы бизде ишканалар? Азыркы жана мен өзүм докладымда айтып кеттим. Ар бир эмеде кандай чыгаргандарын дагы сизге азыр убакыт берип койсоңуздар мен айтып коеюн. Мен жанагы айтып кеткен эң чоң заводдор бар. Эң чоң жакшысы жакын арада мен бар өзүм көрүп кеттим. Бул биофит болот. Биофит болот, 85 наименование чыгарат. Мен аны жакшы билем. Алымкадыр Сабырдинович, мен ал кишилерди жакшы билем. Баткендик ишкерлер турабы? Мынакей азыркы кезде мен дагы бир жолу кайталап коеюн, биофит абдан жакшы иштеп, бул жерде эң чоң биздеги проблема болуп аткан физрасторлор болчу. 2 айдан кийин биз ачабыз биофитти. 2 айдан кийин ачкандан кийин биздин 7,5 тонна бизге күнүгө керек болуп атат. Аны биз Россия менен Казакстандан алып атабыз, кымбат баалар алып атабыз, бирок лизинг деп коет. Бир КамАЗга аз эле кирет экен, жана бутылкалардачы.
ошону чыгарып алсак. Мына Медимпекс деген бар, ал Кара Сууда, ал жерде биздин инсулин исприз 5-граммовый, 2-граммовый чыгарып атат. Аю фарм мынакей Токмокто бар, Аралин фарм, Имексти билесиздер, эң эле чоң Имекс азыркы кезде бизде жардам берип атат Кыргыз фармация менен эл аманга. Абдан чоң. Лима фарм бар, Биофарм, Алемфа фарм, Фарманур бар. Мына Фарманур деген антибиотиктерди чыгарып бизге берип атат. Биз булардын бүт бардыгын билесиздер, мурун 20% арзандат, баягы тендерге участвовать 20% болчу, бирок өкмөттүн президенттин указы менен канча болсо дагы биз булардан алып атабыз. 100% кымбат кылып атышат. 100 мынакей 200% кымбат атат. Алар бизге келип атат, менчик производствону силер поддержка кылышыңар керек, мынакей указ бар дегенде алардан биз алып атабыз. Бир эле мына Фарманурдун бир препараты биз 14 сомдон 15 сомдон алып атканбыз, азыр 27 сомдон алып атабыз. Кыргыз индустриядан эмне чыгат азыркы учурда? Кыргыз индустриядан лейкопластыр чыгып атат. Лейкопластыр жана Кореядан алып келгенсиздер аппаратты. Канчага алгансыздар ошону? Ал Кыргыз бул деген частный да, жергиликтүү да. Жок, Кыргыз фармация алганбы? Алган эмес. Кыргыз фармация эмне чыгарат азыркы учурда? Кыргыз фармация эчтеке чыгарбайт. Эчтеке чыгарбайт. Бул Кореядан алган сиздердин тиешеңиздер жок лейкопластыр чыгарган Жок, бизге эчтеке жок. Анын сапаты кандай болуп атат ошо лейкопластырдын? Эми дагы мен сизге айтып атпаймынбы? Азыркы кезде 1 жылга премьер-министрдин указы бар. Канчалык кымбат болсо да алгыла деп. Мурун болсо 20% болчу. Аны отмет этип коюптур. Мынакей 100%, 200% бизге кымбат болсо дагы алар келип кагазын көрсөтүп атат, бизден алышыңар керек деп биз спорт этип атабыз. 102-чи постановление. Бизге 3 жылда канча упаковка дары келет өзү негизи? Бүт количество 21 миллиард сомго 21 миллиард сомго былтыр келди. Жо 3 жылдын ичинде канча келди негизи? 21 миллиардты 3-гө көбөйтсөңүз 70 миллиард сомго дары-дармек Кыргызстанга келди 3 жылдын ичинде. Примерно, да, 3 жылдын ичинде. Эми билбейм, эми тарых көрсөтөт кандай реформа болот, кандай жылыш болот. Күтөбүз эми реформаңызды. Рахмат, рахмат.